Ал эми Бишкектеги Таштанды чакасынан табылган ымыркайга Садыр деген ысымы ыйгарылып, анын учурдагы абалы туруктуу экени айтылууда. Бишкекте аба ырайы өзгөрүп, суук түшкөн күнү жарык дүйнөгө келип, көзүн ача электе тагдырдын татаал соккусуна кабылган наристе төрөлбөй жатып, оор күндөрдү башынан кечирди. Энеси кандай шартта төрөдү ким билет, анысы аз келгенсип, жылуу төшөктө эмес, пакетте оролуп Таштандыда өлүм менен күрөшкөн бул ымыркайды баатыр деп айтсам ашыкча болбос. Кордолгон, ташталган, сабалган наристелердин темасын кесиптешим Гүлдана Момунова улантат. Элестетиңиз, дал ушундай таштанды салуучу урнага таштандын эмес, тирүү жанда кадимки ымыркайды таштап жатасыз. Андай болушу мүмкүн эмес дейсизби? Жок, тилекке каршы мындан бир нече күн мурда Бишкек шаарындагы дал ушул Элебаев көчөсүндө таштанды салуучу урнага кадимки жаңы төрөлгөн ымыркайды кара баштыкка салып таштап кетишкен. Аны жергиликтүү жай тургундар байкап калып, тийиштүү органдарга кайрылышкан. Узап бараткан жумада мына ушундай жан кейиткен окуя жалпы коомчулуктун назарын бурду. Таштандыдан табылган наристе жакынкы жердеги номер 1 төрөт үйүнө жеткирилип, тийиштүү медициналык жардам көрсөтүлгөн. Дарыгерлердин айтымында 2 килограмм 210 граммды түзгөн эркек бала белгисиз шартта төрөлгөндүктөн дене табы 28,4 градуска чейин түшүп кеткен. Карасак, кара пакетте баланын тону, анан кийин бир мындай пеленкага оролгон, баланы салып коюштур, кара баштыктын ичинде экен. Келгенде абалы оор абалда келген бала, дене табы түшүп кеткен, гипотермия деп коет. Бизде баланын өзүнүн дене табы 36,5-тен 37,5-ке чейин болуш керек. Необследованный ребенок, ошон үчүн анын бүт анализдерин баары алынып атат. Азыркы учурда антибиотик башталды, келген күндөн баштап эле антибиотик терапиясын баштап жатат. Азыркы учурда абалы удовлетворительная. Ал эми бул факт Октябрь райондук милициясынын журналына каттоого алынып, ыкчам тергөө иштери жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында 21 жаштагы келин кармалып, Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Аталган жаран кылмыш жаза кодексинин 37-125 беренесине ылайык эненин жаңы төрөлгөн баласын өлтүрүүсү боюнча шек саналып жатат. Иликтөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Бишкек шаарынын Октябрь району ички иштер башкармалыгынын жана Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан 2002-жылы туулган Асы аттуу жаран тергөө кызматына жеткирилип, тартипке ылайык Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Буга чейин маалымдалгандай, ымыркай номер 1 төрөт үйүнө которулган учурда абалы туруктуу. Жүрөк учун алган мындай жаңылык жалпы коомчулуктун кыжырын келтирди окшойт. Күкүк энеге карата ар кандай пикирлер айтылып, терс көрүнүштөрдү көзөмөлгө алууну күчөтүү керектиги белгиленүүдө. Аябай чоң күнөө болсо керек дейм. Бул туура эмес негизи. Башка варианттарын караса деле болмо калчу. Эгерде ушунчалык кутулам дей турган болсо, башка бир толтура варианттар бар. Ошону деле карастырса болсо. Допустим, азыр роддомго барсак, роддомдо толтура очередте тургандар бар. Жанакы бирөөгө зар, бирөөгө кор дегендей эле зар болгондор толтура азыр. Анан контролдоп туруш керек, ата-энелер эми баягы менин кызым мындай эмес, андай эмес деп эметпей, контролдоп туруш керек ар дайым. Контролду катуу кармаса, тартипти катуу кармаса, аябай жакшы чыгат, антип таштабайт. Бир эле аялдар эмес, кыздар эмес, эркектер да күнөөлүү да. Эркектер жашынакай кылып, кыздарды эметип, убагында ошол кылмышты кылгандан кийин, эркектер да ошону эметиш керек, мойнуна тартып, аял кишини, кыздарды багыш керек да. Жашоо турмуш бардыгы эле түрткү болуш керек. Анан ошонун бардыгын ошо баладан чыгарыш бул мен үчүн туура эмес да. Бала бул жерде күнөөсү жок да, күнөөсүз наристе. Коомчулукта буга чейин да төрөгөн баласын жашыруу максатында одоно иштерди жасаган учурлар катталган. 2021-жылы октябрь айында Аламүдүн 1 районунун аймагында баштыкка салынган ымыркай жансыз абалда табылып, Ош шаарында жана Нарын облусунда да ымыркайларды таштап кеткен учурлар болгон. Мындан тышкары 2 жыл мурда Жалал-Абадта дааратканага ташталган ымыркай да куткарылган. Мындай окуяларда айыпты бир гана энеге же аял кишиге жүктөөстөн тыйындын экинчи жагын кароо керектиги да айтылууда. Өзүнүн өмүрүн берип аткан баланы уруп калып аткан болсо, таштап калып аткан болсо, андага жүйөлүү себеп бар. Ага баарыбыздын салымыбыз бар. Ошон үчүн кыргыз элинде башкада эмес, кайсы элде жүдөө көрсөңүз айыпты, ошол элдин эркегине кой айыпты дейт. Бул жерде мен кимдир бирөөнү күнөөлөгүм келген жок.
кайсы бир көйгөйдө ошол нерсеге жеткирүүчү шарттар болгондугун түшүнүү менен кабыл алмайынча бизде ушул жек көрүүлөр, сыноолор, анан жаман негативдүү маалыматтын таралышы жана ошону сындаган дивандык эксперттер көбөйө берет. Коом активдүү болуш керек. Ар кимиси өзүнүн жоопкерчилигин сезе жана издей билген коомдо зомбулук анан негатив аз болот. Белгилей кетсек, Таштандыдан табылган кызыл эт ымыркайдын энеси кандай шарттан наристеден баш тартканы боюнча толук маалымат ачыктала элек. Эң башкысы төрөт үйүнүн дарыгерлери ымыркайдын абалы күндөн күнгө жакшырып баратканын айтып, келечекте эл жүгүн аркалаган эр болсун деп өлкө жетекчиси Садыр Жапаровдун ысымын ыйгарышканын маалымдашты. Баарыбыз кеңешип, биздин президентибиздей акылдуу, эстүү, ошо президенттей болгон жакшы кыргыздын жигити болсун деп ошондой ат койдук. Бул баланын өмүрү узун болот деп ойлойм. Акыркы жылдары ымыркайларга жашы жете элек жеткинчектерге карата ата энеси, жакын туугандары тарабынан зордук, зомбулук көрсөткөн учурларда социалдык тармактарда желдей тарап жатат. Маселен 8 ноябрда Ош облусунда 21 жаштагы келин өзүнүн 2 жашар эгиз кыздарын заара ушатып койгондугу үчүн айоосуз сабаган. Жыйынтыгында Ош милициясы тарабынан топтолгон материалдардын негизинде эгиздердин апасы 2 айга камакка алынган. Ал эми наристелер атасынын кароосуна өткөрүлгөн. Колун карачы, уже мону уруп атканыңа эметти мен көрдүм го. Мурдуга чаптың мына. Мурдуга чаптың, карачы могу баланы. Социалдык тармактарда эненин кармалышы боюнча түрдүү пикирлер жазылып жатат. Айрымдар буга алсыз наристелерди урган энени күнөөлөсө, кээ бири коомду аң сезимди оңдоо зарылдыгын, келиндин абалын сүрүштүрүүнү белгилешкен. Мындан улам Акыйкатчы институтунун адистери келин менен жоолугуп, анын психологиялык абалы начар экенин аныкташкан. Кичинекей жашында эле өзү апасыз калган экен. Кийин өтүп эле бир аз өткөндөн кийин эле атасы да калып калган. Ошондон кийин баягы туугандардын, жакын туугандардын колунда өсүп, ата эне мээримин көргөн эмеспи, балким ошондон болду. Дайыма эле ушундай балдарга карата зомбулук негизинен ата энесинин өзүнүн мындай аң сезиминен деп ойлойм да. Ата энесинин мээримин көрбөсө, экономикалык абалы оор болсо, анан баягы билим деңгээли дагы өтө төмөн дегендей, ошондой нерселер мындай окуяларга алып келип атат да. Белгилей кетсек, Кыргызстанда балдарга карата зордук, зомбулук токтобой жатканын буга чейин мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов билдирген. Ал келтирген маалыматка караганда 2021 жылы өлкө аймагында 254 жаш кызды мажбурлап никеге тургузуу фактысы катталса, ал иштердин 84% кылмыш курамы жок деген негизде жабылып калган. Андан тышкары 118 бала сексуалдык мүнөздөгү зордукка кабылып, ур токмокко алынган, 264 балага коргоо ордери берилген. Гүлдана Мумунова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион телеканалы күндөмө жыйынтык программасы үчүн. Мына ушундай ойго салчу материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмө жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактардагы баракчаларында да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң көрүшкөнчө аман туруңуздар.